Мен кесиптешим болчу. Оор абалда келди. Келген күндөн эле аппаратка түшүп калды. Ал экөөбүз чогуу 5 күн жаттык. 6-күнү ал жигит өтүп кетти, каза болуп калды. Эми кийген кийимдерин көрсөң, ал кийимдерди жарым саат кийгенге чыдабайт. Ошо менен 8 саат жүрүшөт экен. Эми бул вирус биринчи чыкканда Кытайдын Ухан шаарында чыгып атпайбы? Кытайдан бизге качан келмегиле деген ойлор болду да. Анан биз жумуш менен болуп, күнүмдүк турмуш тиричилик менен болуп көп деле маани бербедим мен, чынын айтсамчы. Анан Италияны көрдүк, Американы көрдүк. Анда деле анча маани берген жокпуз. Өзүбүздүн мына Россиядагы досторубуз ооруп баштаганда андан менде кооптонуу сезим пайда болду да. Ага чейин маска такпадым мен. Бизде карантин киргизилди. Жабылды да, кооптуу абал болуп, жанагы коменданттык саат киргизилди. Ошол убактарда деле биз башкача мынчалык деңгээлде болуп кетет деп ойлогон эмеспиз да. Бирок уже кооптонуу чараларын өзүбүз дагы көрүп баштадык. Үйүбүздө постоянно антисептиктер турду. Маскаларды тагып баштадык. Уже вирустун бар экенине ишендик да. Андан 1-2 ай мурда биз ишенбедик эле. Россиядан Толкунбай Ахматов деген активист акебиз бар. Силерди Кыргызстанды өтө чоң коллапс күтүп турат деп айтты да магачы. Именно марттын 23-24-төрүндө айтты. Эмнеге десем, Оренбургка барып жатып алышты мигранттар. Самолеттон жумасына мынча кетип атат. Ушулар барат да эртең обсервацияга жатышпайт даган кийин силерге жайылтат. Ата-энеңерди сактагыла, жашы өткөн кишилерди, иммунитети слабыйларды сактагыла деп Толкунбай аке, Азамат Токоров деген жигит мага кайра айтып атышты да. Анан ошондо менде коркуу эмес, кооптонуу сезим пайда болду, чынын айтсам. Анан мен дагы өзүм оору башталганда муздак суу ичип, терезелерди ачып жатып алыптырмын да. Анан эртеси турсам эле башым ооруйт, температура, жөтөл ушундай болду. Анан 1-2 күн тоготпой жүрө бердим. Эртең жакшы болуп кетем, бүгүн жакшы болуп кетем. Бул обычный грипп да депчи. Анан 3-күнү уже жансыздаткан оору башталды. Чачтын учунан тырнакка чейин оорутту да. Яны ал азапты мен эстегим келбейт. Бирок аябай жаман оору экен. Үйдө эч ким жок эле, семья үй бүлөмдү айылга жеткирип койгондон. Бир чети жакшы болгон экен, азыр эми 1,5 ай болду үй бүлөмдү көрө электигиме. Кудай буйрса домашний карантинден чыгып, анан кийин барам. Уход жок болду биринчиден, экинчиден питание, тамактанбадым, аппетит жок эле. Ошо 9 күн жата бериптирмин да үйдөчү. Уже 6-күндөн мага страшно болуп баштады. Ооругандын 7-күнүнөн баштап скорыйга чала баштадым. 3 күн чалып алдыра албай койдум. Кийин машина менен өзүм келип, бул больницага жанагы главврач өзү прием кылып алды. Инфекционный бөлүмгө, жугуштуу оорулар бөлүмүнө определять этти. А жерде 1 күн жатып, анализ алышты эртең менен. Кыргыз медицинасынын орто звенодогу жана эң ылдыйкы звенодогуларына өтө чексиз ыраазымын да. Булар биз менен 14 күн чогуу болушту. Бир да биздин көңүлүбүздү оорутушпады. Ушул врачтар, жаш жигиттер, врачтар, медсестралар келип даже бизди маанайыңарды чөктүрбөгүлө акелер деп бизге даже анекдот айтып берип атышты да. Ушунчалык эми кийген кийимдерин көрсөң, ал кийимдерди жарым саат кийгенге чыдабайт. Ошо менен 8 саат жүрүшөт экен да. Ошол медсестралардан 3-өөнүн азыр тилекке каршы именно мага укол сайып, биздин палаталарды карап жүргөн медсестралардын 3-өөнүн вирус чыгып калды, анализи положительный чыгып калыптыр. Айыгып кетишин тилейт элем. Палатада мен өзүм жалгыз жаттым, 1-2 күн. 2 күн өзүм жалгыз жаттым. Цефтраксон деген укол берди. 1 күндө 2 маал. Амбраксол деген обычный от кашля, жана жөтөлдүгү каршы укол берди. И азитромицин деген. Мен мындай дарылардын аттарын жакшы биле бербейм өзүмчө, бирок ушул жерге келип билип атам да. Анан 2 күндөн кийин мага шерик кошушту. Сайдыбакас деген жигит эле мен кесиптешим болчу. Өтө оор абалда келди да, оор абалда келди. Мен ага караганда уже жакшы жеңил болуп калдым эле, бир аз кызмат кылдым, аны мен милдет кылбайм.
садыбакасын чайын кылып, суусун берип дегендей. Келген күндөн эле аппаратка түшүп калды. Кислород менен жатты. Анын дене такыр түшпөй койду. Анан ал экөөбүз чогуу 5 күн жаттык. 5-күнү мени башка палатага көчүрдү. 6-күнү ал жигит өтүп кетти, каза болуп калды. Кийинки палатада биз үчөөбүз жаттык, 3 жигит жаттык. Анын бирөөсү жеңилирээк эле, экинчиси средний, орто анализ алып кетишти. Ошол күнү дагы жаттым, эртеси күндө. Анан 3-күнү уже анализ чыкканда мен положительный болуп чыгып калды. Мен ал күнү таң аткычы уктаган жокмун. Кудайдан тиледим, Кудай ушуну отрицательный кылып чыгарып бер анализиме депчи. Жок, тилекке каршы положительный болуп чыгып. Өзүңдү аябасаң аяба, жаныңдагыны аячы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын эң жакшысы башка бир мусулманга зулум бербегени. Сиз соо болушуңуз мүмкүн. Бирок сиз маска такпай жүрүп, носитель болушуңуз дагы мүмкүн. Сизден таркаган сиздин эле үй бүлөңүзгө эмес, башка үй бүлөлөргө да жайылышы мүмкүн. Сактаналы туугандар. Биз ошол идея пайда болду эле, больницанын койкасында жатып, бир кайрымдуулук фондун түзөбүзбү деп, анан кийин ошол жерде Кызыл Кыяга элдик жардам деген штаб түздүк. Бүгүнкү күндө штаб иштеп атат. Чет мамлекеттен бир туугандарыбыздан, Бишкектен мындай баягы кислород аппараттары келип атат, дем алдыруучу аппараттары, респираторлор келип атат. Анан штабтын ичинде мобильный группа түзүлгөн. Бул жердеги 100 чакты медикке тамак аш уюштурулуп атат. Бизде тез жардам машинеси жетишпегендиктен элдер өздөрүнүн машинеси менен автоволонтер болуп чыгарышат. Ал жерде волонтер медик айымдарыбыз бар, медсестраларыбыз бар. Онлайн консультациялар жүрүп атат. Жана ошондой эле элден, Россиядан, дагы башка чет мамлекеттерде жүргөн кыргыздардан айрыкча мына өзүбүздүн Кызыл Кыя элинин атынан акча каражаттары түшүп атат биздин счетторубузга. Алла разы болсун ошол эл бул байлык да. Албетте элге таянабыз бардыгыбыз. Анан бул жердеги жергиликтүү бийлик дагы ушунчалык күчөп кеткендиктен, жетише албай калгандыктан биз аларга жардам берүү функциясын аткарып атабыз десек болот да. Азыр эми байың дагы, кедейиң дагы бардыгы бир эле болуп калбадыбы? Бир эле болуп калды. Ошол функцияны аткарып атабыз. Кудай буйрса элибизге кызмат кылабыз. Кызматыбыз эл үчүн.